Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Убада бергендей мал бакканга же болбосо жеке башка бир ишмердүүлүк кылам деген ишмерлерге абдан эң ыңгайлуу жакшы шарттары менен сарай курулган имараттар сатылат экен. Дареги Москва району Притеченко айылы. Бишкек Ош жолунан трассадан болжолу бир 15 чакырым аралыкта жайгашкан экен. Бул жер өзү Сайыз убагында кормовой базада жем сактаган база болгон экен. Анан бул байке алып бул жерде мал бакканга ылайыкташтырган экен. Бул жер өзү документи бүт баары жайында экен. 70 соту документален экен. А так прилегающий баягы жакынкы жерлери менен 1 гектардай жери бар экен. Өзүнүн отдельный трансформатору. Анан бул жакты карасаңыздар, мунун баардыгы тегерете жайыт. Талаалар мал багам деген кишиге абдан ыңгайлуу шарт экен. Кенен. Анда эмесе байке кирип курулмаларыбыздын баарын чекесиң тартып көрүүчүлөргө көрсөтөйлү. Бул жер болсо могу жазылып тургандай өзүнүн трансформатору, атайын видео наблюдениялары, коопсуздук чаралары да каралган экен. Бул жер баягы жем сактаган жер болгондуктан бул жерде тараза мурда убагында болгон экен. Мынакей тараза чыгып отура турган будкасы менен. Бул жер болсо 40 тонналык контейнер да. Малчылар жашаганга атайын ишин жылуулап ылайыктап койгон экен. Жартысы болсо кампа, жашаганга ичи жылууланган 2 комната үй экен. Так, ачып көрөйлү. Ачып көрөйлү. Так, мындай ишиги менен. Так. Мындай жылуулап койгон экен. Бул жагы болсо кампа. Так. Нары улап тарта берели. Бул имарат болсо узун турасы канча дедиңиз? Узуну 70 метр, турасы 20 метр. Мынакей узуну 70, турасы 20 метрде метрлик кирпичтен жасалган. Ышкан кирпичте Сайыз убагында кезинде болгон. үстү болсо бетонный перекрытие экен, бетон менен жабылган, плита менен. Байкасаңыздар, ар бир жалпысы канча эме болуп калат? Эшик дарбазалар 1, 2, 3, 4, 5, 6 дарбаза экен. Бул жерге баягы жүк ташыган машиналар, той ташыган машиналар кирип чыкканына ылайыкташтырылган экен. Байке болсо ишин моундай кылып ылайыкташтырып чыккан экен. Так, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул сарайга да мал кире элек, жаңы курулган боюнча жапчан боюнча турган экен. Мынакей. Бул жерге канча орундук дедиңиз? Общий 50 баш. Азыр бүгүнкү күндө 50 башка даярдалган. Мынакей аштоолор, акырлар менен, стойлалар менен ылайыкталып, мынакей курулган экен. Бүт дайын. Бул жагында болсо жалпысы канча түк дедиңиз бада тургандай? Биякта 4000 түк бар. Азыр 4000 түк чөп, мынакей бада тургандагыдай Биде түк бар. биде түгү менен турат. Эгерде кардарлар баасына келишсе, ошо тоют менен кошо сатам дейт. Бул жерге киргизип эле мал багып бериш керек экен да. Бүт электр жарыгы бар, 3 фазалуу 380 ток кирген экен бул жерге. Тойту дайын. Бүт жарыктандыруу кирген бул жерге. Азыр да улап тартабыз. Бул жерде коопсуздук чаралары да каралган экен. Мынакей бүт эмелерде атайын моундай видео камералар орнотулган экен. Аралыктан башкарам жалдап иштегендерди көзөмөлдөйүн деген кишилерге дагы бүт
шарттар түзүлгөн экен. Бул жак болсо байкасаңыздар мынакей атайын жанагындай кирпич менен, бышкан кирпич менен колдонгон экен. Саан уйларга Жылы болsun diye bastı. жылуу болсун деп. Негизи бүт шарттары каралган экен. Мынакей бул жерде малдын сийдиктери дагы уклон менен чыгып кетет бул жака. Бул жактан бокторун чыгарганга нары көздөй бүт шарттары менен экен. Нар жагы болсо эгерде 50 баштан дагы ашык багам десе көбөйтсө bir 100 баштан нары дагы батчудай орун бар экен бул жакта. Мынакей бош орундар. Байке болсо бул жака өзүнүн тоюттарында сактайт экен. Мынакей жүгөрү, жүгөрүлөр. Жана айтылгандай, эгерде баасы келишсе ушул чөбү менен, тоюту менен сатат экен. Малыңыздарды жетилеп кирип эле бага бериш керек да. Бага бериш керек. Ичи абдан кенен. Ол эме видеодан канчалык деңгээлде жеткирип бере алабыз, бирок өзүңүздөр байланыш номерин калтырабыз, келип көрсөңүздөр, чындыгында абдан кенен сарай экен. Мынакей үстү бүт толугу менен бетондолуп жабылган. Калоочулар үстүн дагы экинчи кабат булап кетсе кылса болот тургандагыдай мынакей бүт бетондолгон түркүктөрү менен сарай экен. Заманбап сарай деп койсок болот мындай сарайда. Азыр экинчи сарайды барып атабыз. Көрүүчүлөр, антан биздин каналда чыкпай тургула, лайк басып, катталып тургула. Видео менен бөлүшкүлө. Балким жакындарыңыздар ушундай сарай издеп жүргөндөр болсо ошолорго бересиздер. Тиги жерде туалети, ар жакта могул жерде суу келет экен, канал. Artezyan su var. Artezyan su канча? 60 metreden. 60 метрден artezyan самотек. Эч кандай мотор, насостун кереги жок. Самотек чыгып турат. Самотек. Ал эми жанагы арка каз өрдөк багам десеңиздер, Ар жагы бычка. Каз өрдөк бакса болот. Шарттары бар экен. Таякта суу сактагач балык бакса болот. Азыр эми могул сарайды барып атабыз. Могул жерде мынакей ортосунда аралык жер. Эми бул жерде ишкерлер алам десе жалаң эле мал эмес, башка өндүрүштүк ишкана кылам десе дагы ылайыктуу жер экен да. Завод кылса болот. Бул өзү калктуу конуштан алысыраак, кенен, ээнирээк. Абдан жакшы жерде жайгашкан экен. Бул жер биз кирип бараткан жер бул ошо малчылар жашаганга бүт шарттары менен бир бөлмөлүү үй. Күйөш менен 2 комнат. Бул жер кухнясы, могу жерде мындай зал, чоң зал, мынакей бүт иштери болгон. 7-6 ушундай эле. 7-6 айнектери болсо пластиктелген. Анан могул жер болсо мынакей бүт жана видео наблюдениянын баардыгы ушул жерден башкарылып, көзөмөлдөнүп тура турган жер экен. Бул жагы болсо санузел экен, эми эшиги азыр ачык калып калган экен. Ичинде бүт ванна, душ, бүт бар шарттары туалетине чейин каралган экен. Анда бул сарайды барып татайлы. Мынакей көрүүчүлөр көрсөңүздөр, тегерегин бүт бардыгы кенен. Могу жерлер жайыт жерлер экен. Ар жактары болсо айдоо жер экен. Могу жер болсо жанагы суу сактагыч. Эки чоң суу сактагыч. Водозаборный башнялар экен бул жерде. Суу сактай турган. Ошол да деп карайт. Бул дагы ушу сарайга тиешелүү экен. Мунун ичине балык багабызбы же кампа кылабызбы десе, эми ар кимдин өзүнүн фантазиясына жараша кылса болот экен. Так. Бул жер мынакей ичи абдан кенен имарат экен. Бул жерде жалаң эле сарай деп айтканга болбойт. Бул жерде кааласа сарай кылса болот. Караса бир өндүрүштүк ишкана, цех ачса болот тургандагыдай. Мынакей бийиктиги карачы канча метр могуңуз бир?
Биіктігі бір 5-6 метр ғой. 5-6 метр биіктіктегі дуалдар. Аса биік. Мына үсті Вытяжкасы бар. монда жаң чатырмен жабылған екен. Мынакей могулар вытяжкалар, Үсті жаңаланған. ауа алмашып тұрғанға таза ауа. Вытяжка емелер бар. Эки мондай дарбазасы бар екен. Кошумча техникалардың кирип чыкканына жараша. Мунун размери канча дедиңиз? Мұның размері 30-ға 12. 30-га 12 болгон бушкан кирпичтен моундай болгон имарат экен. Сайыз кезінде құрылған. Сайыз кезінде құрылған. Абдан ремонттоп жакшы акыбалда сактаган экен. Эч кандай урандысы, нум тарткан, сыр истеген нерсе жок. Туугандар. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, ошол мал багам дегендер, өндүрүштүк ишкана ачам деген ишкерлер болсо, ушул байкенин телефону менен байланышып, тез арада алып калыңыздар. Сарайды ошол үй бүлөлүк шартына байланыштуу шашылыш сатып аткан экен. Срочный. Баасы дагы жөндүү айтып аткан экен, 100 000 дейт. Анан ошо шашылыш болуп атканына байланыштуу 80 дедизби? 80-ге беребиз. 80-ге беребиз дейт. Негизи $100,000 турат. Шашылыш түрдө азыр $80,000 берели деп атабыз. Берели деп атат. Эгер ала тургандар болсо, бардык варианттарды карап көрөбүз. Варианттарда караштырабыз дейт. Мынакей туугандар, бул жагы болсо мынакей жайыт. Тээ жакта дагы ошо мал баккан кишилер экен. Могул жак болсо жайыт, эгин талаалар. Абдан ыңгайлуу, жакшы жерде жайгашыптыр. Бүт шарттары менен. Киши жашай тургандагы, мал багат тургандагы бүт коопсуздук чаралары дагы. Мынакей могул жерде могул бетон түркүктөргө дагы кошумча навес курам десе дагы курулуш материалдары. Ушундай жерде экен туугандар. Территория ошол менен кетет. Территория. Ошо трансформатордан ылдый кетет. Ошол мынакей өзүнүн Территория. өзүнчө атайын линия тартылып, электр чуалгалар тартылып, анан трансформатор бар экен өзүнүн. Ушул сарайга тиешелүү. Бүт документтери жайында экен. Кызыл документ. Кызыл китеби бар экен бүт. Андыктан ошол алам дегендер тез арада байланышып, Кудай насип буйруп калса алып калыңыздар. Анда месе көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Байланыш телефондорду жазып коебуз, сиз да бирөөбүз айтып койсоңуз номериңизди. 0558 08 37 67. Экинчи номер Ошка 0708 08 37 67. Мынакей ушул айтылган номерлер менен байланышып, алдын ала келип көрүп, содулашып алып калыңыздар. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр.